Şu sünnet ondan sakalların kırmızı жүрген Намазхан адам. Манастын башында эле салават менен баштайт. Анда кансар агылган акбар мурункулардан калган сөз ан Азирети Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям деп ошондой баштап атат. Мына ушунун бардыгы Манастын мусулман экендигинен кабар берет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Şu degенделе Манастын өзүнөн жармы жалган жармы үчүн, жарандардын көөнү үчүн, көбү жалган көбү үчүн, көпчүлүктүн көөнү үчүн деген саттар эске түшөт. Андыктан Манастын бул чындык болгондугуна мен эч кандай күмөн кыла албайм, бирок ошол эле убакытта биз ошол Манастыкка болгон өтө урматтообуздун негизинде апыртып жиберүү дагы негиздүүлөр кошулуп кетиши мүмкүн. Же болбосо ошол Манас айткан манасчылардын өздөрүнүн интеллектуалдык деңгээлине жараша дагы Манас кооздолуп, сыпатталып, сүрөттөлүп, өзүнчө бир жаңы сүрөттөр, картиналар чыккан болушу мүмкүн деп ойлоймун. Мисалы үчүн ошол манасчылардын кайсыл доордо жашагандыгын эске алып карагандыгыбызда мына ошол манасчыга, ошол Манаска манасчынын өзүнүн бир маданияты өткөндүгүн билебиз да. Ал эмес жакын күндөрү мен ушул күндөгү заманбап манасчылардын бирин Манас табуреткеге отуруп деген жерин угуп мен таң калдым. Манастын убагында качан табуреткеге болду эле деген сөз. Ошондуктан кээде бир нерселер кошулуп калгандыгы кездешет. Ошондуктан буга бир бетке баа берүү кыйын. Бирок ушунчалык деңгээл болгондон кийин шамал булут чөптүн башы кыймылдабайт. Бул Манастын бир тарыхый чындыгы бар деген түшүнүк. Анын үстүнө ошол Манас деп айтылып аткан өзү Кур'ан-ы Каримдеги ла манасса, ла малжа, жанагыдай адамдар корголой турган жай, адамдар бир качып барып ошол жерден бир колдоо таба турган бир түшүнүк ниетинде келгендиги үчүн, демек ошол Манастын атынын өзү Курандан каралып коюлган, китептен каралып коюлган исламият экендигинен дагы кабар берсек, демек бул мусулман үй бүлөдөн чыккан деген бир түшүнүктү айтсак дагы бир балким оң келет. Манасты теңири Кудай деп айтуу бул туура эмес түшүнүк. Балким сыйынуу менен сыйлоо түшүнүк эки башка түшүнүк. Манасты сыйлоо керек. Биздин Манасыбыз, Манас атабыз эч убакта биздин аны апыртып, жабыртып, көбүртүп мактаганга муктаж эмес. Манастын Манас экендигин айтуунун өзү гана анын авторитет топтогондугуна, же болбосо ал заттын улуктугунан кабар берип турат. Ошондуктан биз Манасты сыйлоо жана Манасты сыйынуу деген эки башка түшүнүктү эки башка карообуз абзел. Манас эч убакта теңир эмес, Манас пайгамбар эмес. Манас балким ошол пайгамбардын акыркысы болгон Мухаммед алейхиссаламдын үммөтүнө кошулуп кирген мусулмандардын деп билебиз. Манастын өзүндө колун сууга сал деле, колду аратын ал деле, бутун сууга сал деле, бутты аратын ал деле деген мисалы үчүн саптар келет. Ал эми Манастын төрөлгөнгө чейинки Манастын өзүнүн жанагы энеси Чыйырдынын боюна болгондогусу, же болбосо Байжакыптын мына ошол убакыттагы жүрүм туруму дагы бул Кудай жолундагы такыба пенделерден экендигин Манастын саптары көрсөтүп турат. Мисалы үчүн жанагы Манастын жана төрөлгөнгө чейин Чыйырдынын боюнда жок болуп, жакып туяксыз болуп жүргөндө мына ушундай бир немелер келет. Быркырап, ыйлап жалынып, бербесе теңир чарам жок. Кудай таалам бербеген болсо менин чарам жок деп Аллах Таалага таваккул кылып, иштин бардыгы Аллахтын өзүнөн гана экендигине моюн сунгандыгы ачык айтылат. Манас мусулман болгондо айта алабыз. Бирок кээ бир варианттарда Манастын ислам шариятына туура келбеген, мисалы үчүн арак ичкендиги туурасында же башка бир маселелер айтылып жүрөт. Мен жана айтып өткөндөй бул манасчылардын да өзүнүн интеллектуалдык маданияты мына ушуга таасир берген деп ойлоймун. Бирок биздин айрыкча Сагынбай Орозбактын деги эле Манастын бардык варианттарын карап окуп чыккандыгыбызда Манастын мусулман баласы экендигинен кабар берет. Демек Манас ташпарас, отпарас, бутпарас болгон эмес.